чё? Ассаламу алейкум, народ. Кандайсыңар, тугандар, жамаат. Буюрса, бүгүн кайсы күн? Бүгүн аптанын 1-күнү, понедельник, 9-сентябрь, 6:37 болуп отурат. Химки үй жактагы дүкөнгө кирип алдык. Суу алдым. Анан өзүмө дагы бир мындай энергетик алып алдым. Себеп дегенде мен уктаган жокмун. Түнү менен жүргөм, иштеп жүрүп, азыр үй жакка келип телефон чукулап атып, анан кайра илхом келип кетти ушунда силерге эртең мененки сменаны, то есть эртең менен баштаганда кандай болот, эмне болот деп ошого тартайын деп койдум. Анан сууду алып ишти баштайын десем, лужа саат 7-де жанат экен, көк зона. Анан бул жерде мойкадан как раз дагы бир 20 минут убактым бар. Машинамды бир чайкап алайын деп келатым. Так. Светофорчук. Окей. Көрдүңөрбү? 760 рубльдан башталат экен да заказдар. Бул 7-ден 7:29-га чейин экен. Машина мойка кылабыз, 7-де линияга чыгабыз, ошону менен тытабыз. Видеого аванс менен лайктардан басып койгула тугандар. Татымың тонун балы аселдейм, сүйөмүн балким алыс сезилбейм, арзумду аягандай туюлармын, ичимден канча сага эзилбейин аселдейм. Алгачкы заказга келдим. Доброе утро. Долгопрудное или Лихачевское шоссе, да? Айга чолпон жаккандай, мен сени сүйөм, жаздын таңы аткандай, бубул гүлүн тапкандай, айга чолпон. Бул ар жакка басып кетти, дорого бербейт болчу экен. Так, 29 минут тап келип койдук. Оплата наличный болчу, 700 рубль берди, 629 рубль болду. Элестеткиле, 629 рубль, а негизиги эмеден көк зона 760-тан жанып аткан, 131 рубль Яндекс компенсация кылды дагы, бонусту толуктап берди. Все, 5 жылдызды коебуз, дальше улантабыз. Кийинки заказ тоже коэффициент менен кабыл алган болчумун, ага уруп бара берейин. Анан мен самозанятый боло элекмин. Самозанятыйга бүгүн 9-сентябрь күндүзгү саат 3-төн 40 өткөнгө кезекке жазылган болчум. Вот. Анан ошол самозанятыйды жана парковый самозанятый болгом. Ошону подтверждать этелексиң деп приоритеттен 20-ны минус кылып салган. Ошого мен азыр 4 приоритет менен эле жүрөм. Заказ вообще редко берип атат. 1 саатта бир берип калышы мүмкүн, кээде мында биринин артынан бирин деле берип калышы мүмкүн. Ошондой, короче. Адаттагыдай роликтин башында Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекске экономдон Майбахка чейин кошуп беришет. Грузовой, экспресс, курьер ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан алдык деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Жана ушундай эле таксопарк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп менен чогуу иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Жыпарың тонун балы аселдей, түшүнүп ишен башка эмнедей, төбөлүк эри шаркак бололу бир, жоготуп такыр сени. Экинчи заказды дагы бүтүрдүм. Мытищиге келип алдым. Бирөөсү ошол эле Долгопруднун өзүндө баласын мектепке чыгарды, өзү жумушка келди окшойт. 32 мүнөттө алып келип койдум. 32 мүнөттүн ичинде 1247 рубль. Жакшы, өтө сонун. 5 жылдызды коебуз, линиядан чыгып койгонбуз. Көк лужаларды карайбыз. Көк лужа барбы жокпу Долгопрудный Мытищи? Көк лужа уже бүтүп калыптыр. Бирок коэффициент акырын жанып баштаптыр. Мен могу лобовойумду бир сыйра арчып албасам, эме болуп жанагы күн тийгенде
ичиндеги тряпка менен арчыган разводдор, анан май сай калып калат го. Ошол нерсе мен вообще мындай эме кылат, напрягать этип атат да. Ошону артып тазалап алайын, анан улантайын, Здравствуйте. До метро вы сказали, да? Там не метро, там дом 1, корпус 2. Ну, Владыкинский проезд. Да. Всего доброго вам. До свидания. 790 рубль. 3-төн 40 өткөндө огородный проездге жазылгам. Азыр 3-төн 36-37 өтүп атат. Дагы 12 мүнөттө жетет экен. Атаңдын өрү. Кечиксем эмне болот экен, Кечикпей барып калышым керек эле. Ошого урган бойдон барайын, барып самозанятый болоюн, андан кийин буюрса эмне болду, кандай болду дагы чоо жайын айтып берем. Улантабыз. 2 hours later. Самозанятый болуп чыккандан кийин 1 сааттын ичинде аккаунт ишке кирет экен. Анан линияга чыгып иштесеңер болот экен. И плюс мына приоритетин жана -4 болуп калган эмес беле. Ошого уже парковый самозанятый деп плюс 10 приоритет калгандары менен кошулуп меники азыр 34 плюс 34 болуп атат. 1 саат өттү деле болуш керек. Линияга чыгып көрөлү. Все, активно линияга чыктык. Эми заказ күтөбүз, ишти баштайбыз. Улантабыз. Меники айла жоктуктан парковый самозанятый болду. Ал жөнүндө мындай деп түшүндүрүп беришти барактан. Биз аркылуу болушун керек. Себеп дегенде биз путевой лист беребиз, документация жагынан башка майда чүйдө суроолор боюнча дагы биз жооп беребиз. Ошон үчүн обязательно парковый болушун керек дегенден макул дедим. Айла жок, пока парковый боло берейин. Анан Яндекстин офисине дагы самозанятый болуп атканда Адистен сурасам, келечек мен напрямую иштешем десем, кандай болот десем, анда кайра жазыласыңар, кайра сөзсүз плюска киресиңер, только биз аркылуу болот дейт. Хорошо деп койдум. Келечек бир комфорт плюска же бизнеске секиргенде келип булар менен кайра напрямую иштешип баштайм. Мында карап көрсө, мен азыр өкмөткө налогта төлөйм, 4%, 4-3% билбейм канча. Анан и плюс парк 3% комиссия алат ар бир заказдан. И плюс Яндекс. Ошондо 3 болду менде, элестеткиле. 3 обжиратель болду. Налогту дагы мой налогко кирип туруп, жанагы Яндекс Про'нун өзүнөн эле автоплатежду подключать этип коюшту. Ар бир заказдан эле комиссия ала берет сразу өкмөт. Айдын аягында мен өзүм мой налогко кирип төлөп жүрбөйм. Аны кааласам ошол жерден кирип өчүрүп коюп айдын аягында өзүм төлөсөм да болот экен. Но меники пока подключать этип койдум. Калаган күнү, калаган учурда кирип өчүрүп алам. Попробуйте. В Люберцы едем, да? Да. Комсомольский проспект. Только приехали, блядь, опять назад. Приехал откуда? Приехали из Люберц? Да, вот. Сюда, да? Здесь Да. что, много народа что-то толпят. На войну забирают. Вот здесь, Да. Контрактников? Да, И вы тоже? да. На СВО, что ли? Да. А вы что, гражданин России? Нет, Гражданин как? Узбекистан. А что, вы добровольны, что ли? Добровольно. Что, получить гражданство или за деньги? Но жизненные обстоятельства, как Да. вы сказали, все это подталкивает на обратную, да? Все, здесь. А здесь он? Ладно, всего доброго вам. Сейчас сумку возьму. Интересный заказ. 50 минутта келдим. Дагы сразу Октябрьский проспект 133-төн заказ берип атат 1.28 коэффициентинен. Буга 1325 болду. 50 минутта келген мужикти алып келдик. Өзбекстандын жараны экен. 72-жылкы 52 жашка толуптур. Украинага СВО деп коет, жана специаль военная операция. Ошого кетем деп бир жолу аракет кылган экен. Авангард деп коет экен. Авангард Краснодарга барып туруп учебканы өтөбүз деп кетип атканда жаман коллективге түшүп калыптыр. Ошол жаман коллектив менен кайра обратно буларды албай кайтарып ийиптир. Жолдо алар бухать этип ичип так, короче,
ушундай хулиганить эткен үчүн. Анан бул азыр уже повторный документтерди тапшырып, экинчи жолу кайра кетем деп аткан экен. 2 миллион 200 миң берет экен контрактты түзгөн үчүн, макулдашкан үчүн. Анан ар ай сайын 250 миңден айлык берет экен. Ошого бул кетип атыптыр, макулмун деп. Ипотекам бар, 25 жылга алып алган үй, ошону төлөш керек. Балдарым окууда, кыздарым окууда, бардыгы платный окуйт. Аялым экөөбүз иштейбиз, чоң балам иштейт, по-любому жетпей атат турмуш тиричиликке дейт. Анан үй бүлөм биринчи каршы болду, кийин анан макулдугун беришти, айла жок. Мен өзүмдүн байкем дейт, таанышым, ошол жакта бир чоң должность экен. Ошол айтып атыптыр, сен макул деп кете бер. Мен сага келгенимде кайсы шайска түшөсүң, ошону мага айтсаң, мен сени бир жакшыраак жерге коюп коем. Андай деле кооптуу жер эмес, мындай эмерак жакка коюп коем дептир да. Типа бул водитель болот экен, же оружейный складта охрана сыяктуу бир нерсе болот экен, повар болуп кетиши мүмкүн экен. Короче, ушул сыяктуу экен. Ладно, об этой теме не будем. Акча-пакчага азгырылып, неме кылбайбыз, өзүбүздүн ден соолугубуз уже өзүбүзгө да кымбат. Бул нерсеге азыр кылыштын кереги жок. Кыргыздар деле бар, өзбектер деле бар, тажиктер деле бар. Лично мен менен кетип аткандар дейт. Кудай сактасын. Тынчылап бүтпөтсүн. Амин. 2 hours later. Так, сколько? Все. Ладно, до свидания. 997 рубль болчу, оплата наличный. 1000 рубль берди. Буну деле карап коебуз. Жана билет Банка России деген, билет комда не является платежным средством деп. Жана эмелерден чытап койгон жок дейм. Анан Зеленоград тарапта тоже коэффициентный заказ түштү, ошого уруп бара калай, да? Зеленоградта Лейлини угуп коюп, таратыш заказдарды кылып атабыз. Өзү негизи Зеленоградка келсең, ушундай чыкпай каласың да. Москваны көздөчү. Аэропортко проводник менен келгенде сразу берип атат. 2,6 коэффициент менен. Каяктан көрсөтүп атам. Терминал Д, столб 56 дейт. Азыр эле бир заказ берди эле, сүйүнүп калып чыга калайын десем, отмена кылып салып атпайбы. Анан кайра шлагбаум түйүнө токтодум, уже бул заказды берип атат. Муну эми могу жерде эле да, в принципе, отмена кылбаса жакшы. Шлагбаум ачылды, кеттик. Прям аэропортко келип, 56-столбтун маңдайына турганда заказды отмена кылып коюп атат. Анан кайра проводник менен бул жака киргизип атат. Энеңди урайын, иттер энеңди урайын. Длинный. Есть. Аэропорт Домодедоводан Скандинавский бульвар Коммунарка жака алып келип койдум. 44 мүнөттө келип турбуз. 1800 кана 41 рубль наке. Оплата по карте. Бул жерден сразу домойду киргизөбүз. 38 мүнөттө үйгө. По пути заказ берет. Уверенно айтып атам да. Ошол заказдар менен барсак план болот. Мына ушинтип сменада соңуна келип, арадан 2-3 күн өтүп кетти. Видеонун монтаждары менен бир аз созулуп кетти. Анан өзүм дагы бир аз сыркоолуп калыптырмын. Начинающий гриппи же эмне билбейм. Өзүмдү слабый сезип атам, денем бүт ооруп атат. Спиртобочкага барып келишке ошончо бир баня-саня паргач. Вот. Кантсе дагы жыйынтыгын чыгарып берип коеюн. Жумуш ошол күнү 7600 рубль болду. 7600 рубльдан 1700 рубль аренда, 1000 рубль, 1,5 рубль бензин и 2 мал тамак аш болду. Утром и вечером да коелучу. Перекустар менен 1000 рубль болду. Ошолордун баарын кемдикенде мен чөнтөгүмө таза 3400 рубль калып атат. Бул кимдир бир
бирөө үчүн жакшы көрүнүш, кимдир бирөө үчүн слабоватый, но кантсе дагы Кудайга шүгүр. Ошол ишти кыла беребиз. Видео жаккан болсо лайктардан басып, каналга катталайык болсоңорго катталып кеткиле тургандар. Кийинки чыгарыштардан көрүшкөнчө коштошом. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Оорубаңыздар эч качан.